Assalamu alaikum, hurmatly Kırgızstandıklar, Kırgız elim. Jana ошондой эле достор. Men бүгүn жаңылыктарды көрүп отуруп, азыркы арам бийликтин жасап аткан иштерине мен макул эмесмин. Себеби биз колдоп жүргөн, биз колдоп келген bütün Kırgızstan partiyasını çettedip atat. Aram biйлик. Аларды арам деп аташтан башка атай турган мен ат бере албайм аларга башка, арам дегенден башка. Чимкириктер. Ошондой эле bütün Kırgızстанды четтетүү менен кошуп миллион деген элдин укугуну тебелеп атасыңар. Ошол миллион элдин ичинде мен дагы бармын. Менин укугумду тебелегенге арам бийлик силердин акыңар жок. Тебелетпейбиз буюрса. Тебелеп келдиңер 30 жыл бою. Мен 36га чыктым, көрүп, жашап көрүп келе атабыз силердин арам бийлигиңердин мезгилинде. Ошол силер сатып алып, голос сатып алып, бир арам ойлоруңар менен бийликке келгендин себебинен мынантип биз сандырактап талаада жүрөбүз. Россиялап, Казакстандап, башка мамлекеттеп. Сандырактап талаада калды кыргыз эли. Ошондой эле бир Бакир уулунун арызы менен миллион деген аркасында электораты бар партияны алып койдуңарбы силер ошондо. Бир гана адамдын арызы менен. Анда мен дагы арыз жазам. Азыркы бийлик кетсин деп. Болбосо азыркы партиялар катышпасын деп мен дагы арыз жазам. Эгер ушунчалык бир адамдын арызы менен миллион деген электораты бар партия барбай кала турган болсо, арам бийликтегилер көзүңөрдү ачкыла силер көзүңөрдү. Бул партиянын ичинде мен мекеним Кыргызстан, менин мамлекетим Кыргызстан, Кыргызстан эли, Кыргызстан жери деп күйгөн адамдар кетип баратат. Силер ушуга чейин, азыркы күнгө чейин иштедиңер. 2010дон бери бул парламенттик шайлоо эмес, бул сойкулардын шайлоосу болуп калган, кечирип койгула. Силер мекен, мамлекет үчүн эмне кылдыңар? Мына 6-сазыв, 5-сазывдын депутаттары, анын ичинде бардык эмес, бар арасында мекеним Кыргызстан, Кыргызстан үчүн күйгөндөр, бирок алардын колунан эчтеке келбей атат. Көбү сатылып кетип атат, башка болуп атат. Силер мекен деп отурган креслоңорду менен ак үйдүн тосмосуну силер түшүнөсүңөр мекен депчи. Бул бүтүн Кыргызстан партиясында бүткүл Кыргызстандын бүтүндүгүнү, кыргыз элинин келечегини, ошол кыргыз элинин келечегинде менин келечегим, бала чакамдын келечегини чече турган адамдар бар. Бирок бир гана Аллахтан дейт. Аллах эмнен жазган болсо ошону көрөбүз. Бирок Кыргызстан мамлекети оңолуш керек. Кыргызстан мамлекети азыркындай артка кетпеш керек. Ошол Кыргызстан мамлекетини алдыга сүйрөйм деген адамдар кетип атат бүтүн Кыргызстандын ичинде. Бүтүн Кыргызстанды шайлоодон четтеткенге президентиңдин дагы, азыркы өкмөтүңдүн дагы, Боршайкомдун дагы акысы жок. Четтеткенге миллион деген элдин укугуну тебелегенге акыңар жок. Ошол ичинде менин укугумду тебелегенге эч кимдин акысы жок, президенттин дагы акысы жок. Мен азыркы иштеп аткан өкмөттө, президентте, парламенттик шайлоодо мен бирөөнү шайлаган эмесмин. Мен алардын бирөөсүнү тааныбайм. Эсептебейм. Ошондуктан менин укугумду кайтып бергиле. Миллион деген элдин укугуну кайра
kaytarıp bergile. Aram beýlikdegiler, silerge eskertүү. Bir adamdın arızı menen milyon eldin hukugunu tebelebegile siler. Silerden talap kılıp suraymın. Tebelegenge hakkıňar jok, dağı bir jolu. Urmatly Kırgız elim. Kaydiger bolboýla, oturup aýla garap. Bul jerde bir gana bütün Kırgızstanyň kelечеги çeçilgen jok. Bütün Kırgız elinin tagdyry kelечеги çeçilip atat. Oşondukdan bardygybız bir boloýlu, bar boloýlu. Köňül burganyňarga çoň rahmat.